Siz generalsыз. Президент маршал дегенге чейин берсе болот. Мына сиз чыныгы батырлыгыңызды дагы бир жолу далилдеп бердиңиз. Камчы Кыдыршаевич чынында биздин замандын каарманысыз. Баткен Лейлектин эли дагы ушул эңсегенибиз ушу чегара чечилсе деп сиз жон териңиз менен сездиңиз, элдин көз жашын көрдүңүз. Мына кече күнү ушул тарыхый учур болду. Чынында президент кыргыз эл баатыры дегенди сизге абдан туура берген. Өзүңүз 30 жылда болбогон иштерди жасап атасыз да. Мына сиз дагы өзүңүздүн чыныгы эр жүрөктүк, мындайча айтканда баатырлык, башыңызды рисковать этип, чоң кадамдарга бардыңыз. Бирок бир наам бар, полководец деген. Бул улуттук аябай бир чоң бир сраженияны уткан адамга берчиле. Мен ишенем, сиз жеңсеңиз, эл сизге полководец деген наам берет го деп ойлойм. Бул президент да бере албайт. Бул эл берет, жөнөкөй солдаттар берет, жөнөкөй офицерлер берет. Камчы Кыдыршаевич, суроолор да көп экен, отуруп жооп бересизби? Айта бериңиздер, себеби дегенде жоорукештин алдына отуруп алсам да туура эмес болуп калбасын. Силерди урушат деп бүгүн даже галстук тагынып келдим. Чыгышка дебесин деп. Камчы Кыдыршаевич биринчиден өзүмдүн жана элибиздин атынан ыраазычылык билдирип коеюн. Жогоруда кесиптештерим айтып кеткен наамдарга элибиздин колдоосу менен жетесиз деген мен чоң ишеничтемин. Рахмат.